Салам Супер ТВнын көрүүчүлөрү, бизде бүгүн конокто ырчы Айдана Дека. Айдана, саламатсызбы? Өтүп кеткен тууганыңыз менен куттуктайбыз сизди. Кандай өттү? Сонун өттү, абдан жакшы маанайда өттү. Негизи тууган күнүм жыл сайын бири-бирине окшошпой абдан бир сонун эсте калаарлык болуп өтөт. Быйыл болсо мен абдан бир өзгөчө мындай үбүлөлүк эле тууган күндү өткөзгүм келди. Өзүмдүн жолдошум менен киного барып, тамактанып, ушинтип эле бир тихо өткөзгүм келген. Анан бирок баары бир жанакы тууган күн келгенде, ошол күн келгенде бир майрамдык маанай баары бир пайда болот экен. Анан кийин кайра эле жакындарыңды көргүң келип, кайрадан ошолор менен бирге өткөзгүң келип эле ошондой каалап калат экенсиң. Анан ошо жакын курбу кызым, жолдошум, жакындарымды чогултуп, мындай чакан кругда отурдук. Жакшы салдык. Ошо тууган күнүн өзүмдү досторум менен, жолдошум менен, курбу кыздарым менен өткөздүм. Эртеси өзүмдүн ошо ата-энемди куттуктап, ушундай сонун кызыңар төрөлгөнү деп куттуктап, белегимди берип, экинчи күнү ошо ата-энем менен өткөздүм. Ошо бүгүн коллектив менен отурабыз деп коесуң тамаша. 3 күнгө созулат экен да. Үй бүлөлүү болгондон бери биринчи жолу тууган күнүңүздү ошол үй бүлөлүү болуп өткөрүп атасыз. Демек айырмасы ошондой экен, тынч өткөрүүнү каалап калдыңызбы? Чын айтсам, мен ал оюма деле келбептир. Үй бүлө болгондон кийин биринчи жолу тууган күн болуп атат деген ойду мага жолдошум айтты. Негизи ал айтып калды, эми мындай экөөбүз кыз жигит эмеспиз, кандай белекти каалайсың деп ушундай сыяктуу суроолорду бергенде, ошондо ойлондум да, көрсө үй бүлөлүү болгондон кийин ушундай болуп калат экен. Анткени кыз жигит болгондо жанагындай сюрприздер болот. Анан чын айтсам, эми балким тиричилик болуп калабы, көп деле мындай белек менен кыйнагың келбейт экен, жолдошумду кереги жок, не надо деп койгон болчумун. Анан кийин болбой эле жок, бул экөөбүз үйлөнгөндөн кийин биринчи тууган күнүң, үй бүлөлүү болгондон кийин биринчи тууган күнүң, ошондуктан жакшы өткөзүшүбүз керек, жакшы белек алышың керек деп болбостон ошо жакшы тууган күн өткөзүп берди, жакшы белегин берди. Жакшы. Мартта Аваз мырзанын тууган күнүнө сиз өзгөчө сюрприз жасаганыңызды айттыңыз эле да. Демек сиз дагы бул жолу сюрпризге болдуңузбу же кандай? Кандай белек алдыңыз деп эле кабыргасынан коеюнчу. Негизи мындай суроо болуп калды да, ошо кандай белек берейин дегенде мен айттым, мага чын айтсам мындай отношения көп жакпайт дедим да, мындай бири-бирибизден сурап, эми экөөбүз бири-бирибизге мындай сюрприз кылышыбыз керек, экөөбүз жашыбыз деп ушинтип күлсөм, жок, эми сен айта бер, өзүң каалаганың эмне болот, кайсы белек алгың келип атат деп. Анан ошо инстаграмымда деле баарын айтып келатам, өзүм стористериме тартып, быйыл эмнегедир ушу үйгө ылайыктуу белектерди алгым келди, үйгө керектүү нерселерди алгым келди, кухняга керектүү. Анан айтып калдым, пылесос хочу десем, макул деп эле. Анан ошо кечинде 12-де кийин эле куттуктап, бир сонун коробкага даярдап келиптир. Пылесос белекке берди. Анан аябай сүйүнүп, аябай эле жыргап калдым. Анан кийин эле курбу кызым 12-ден кийин сюрприз кылып торту менен келип куттуктап калды. Мен ойлогом, эми ошол менен бүтөт экен десем, көрсө ошо Аваз өзүнүн сюрпризин даярдап, өзүнүн атынан белек берди. Пылесос мен сураган белек болду, өзүнүн атынан мага ошо алтын комплект подарить этти. Негизи мурда көп алтынга кызыкчу эмесмин. Анан кийин эми ушу күйөө тийгенди билбейм, абдан алтын комплекттерге, ушундай жакшы нерселерге кызыгым пайда болду. Анан бир эле жолу айткам, эсимде, намек деле берген эмесмин, мурунчураак эле мага алтын жагып баштадым. Мурда такыр жактырчу эмесмин эле, мурда бижутерия эле таккым келчү, азыр ушу алтын жакшы көрүп калдым десем, деп койгон. Көрсө ошо эсине калыптыр. Тууган күнүмө ошо алтын комплект белекке берди. Сиздин тууган күнүңүздүн эртеси күнү Суперинфо, Суперкежи порталы Суперфутбол өткөрдү да. Анан анда сиздердин аяштарыңыздар Суперфутболго чакырылган болчу. Дээрлик баары келген жок, аябай катуу майрамдагансыңарбы деп ойлоп атам. Жок, негизи тескерисинче былтыркы жылдары катуу майрамдачыкпыз. Быйылкы жыл абдан бир мындай душевно өттү да, орусча айтканда. Мындай баарыбыз отурдук, караоке ырдадык, өзүбүзгө жаккан ырларды ырдап, бири-бирибизге ырларды арнап, ушундай. Анан көбүнчө биз сүйлөштүк быйыл. Анткени эми баардыгыбыз ошо Аваздын достору, негизи эле жыл сайын көбүнчө тууган күнүм Аваздын достору келет. Ошондуктан менин жакын досторум, жакын өзүңүздөр айткандай аяштарым ошо Аваздын чыгармачылыктагы достор болуп калат. Анан көп нерсени сүйлөштүк. Быйыл эмнегедир баардыгынын көп сонун жаңылыктары бар экен.
кээ бирөө үй бүлө курам дейт, кээ бирөө мындай пландарым бар дейт. Анан ошонун баарын сүйлөшүп отуруп, эртең мененге чейин сүйлөшүп отуруп калыптырбыз. Мындай ызычуу тууган күн болгон жок, тескерисинче сонун отуруп сүйлөшүп, сырларыбызды айтышкан тууган күн болду. Ошентип таңкы саат канчаларга чейин, 5-6 чейин отуруп калыптырбыз. Ошон үчүн уктап калышкансыз э? Жакшы. Абаздын достору деп калдыңыз. Алар кимдер? Биз билгенде Нурлан Насип менен бала чагынан баштап дос болуп жүрөт, э? Анан сиздин тууган күнүңүздөгү айрым видеолордон биз Нурлан Насипти же анын жубайын, үй бүлөсүн көрө алган жокпуз да. Алар келишкен жокпу? Алар Ошто болуп калды. Ошол күнү Нурлан байке Ошто болуп калды. Анан негизи эле ошо мен айтып кеткендей эле чакан кругда отургум келген дегендей, ошо башында мен киного эле алып барчы деп суранган болчумун. Анан достору негизи жыл сайын унутпай куттуктап келет. Ошого абдан ыраазы болуп калдым. Быйыл абаз ошо мындай планированный, прям аябай стол даярдалган мындай тууган күн болот деп деле айткан эле эмес. Бүгүн болгон ошо Аяшканын тууган күнү десе, кечинде ошо келип калышыптыр, абдан сүйүндүм. Анан эми өзлөрү келгиси келгендер, келип куттуктагысы келгендер келип куттуктап кетишти. Ал эми ошо Нурлан байке жөнүндө конкретно суроо болуп калды. Ал ошо Ошто болуп калды, бирок куттуктады сөзсүз түрдө. Айдана, сиздин Instagram баракчаңызда комментарий жазгандар бар, анан алардын арасында баягы сөзгө элек жок деп коет эмеспи? Нурлан Насиптин жубайы Асель Кадырбекова менен экөөңөрдүн ортоңордо атаандаштык бар деген да комментарийлерди бир эмес бир нече жолу көзүм чалып калды. Ошол канчалык деңгээлде туура? Мен деле андай комментарийлерди албетте окуп калам, таң калам. Анткени биринчиден Асель эже, ал менен эң башынан бери эле мен эже катары тааныш болчумун. Мен урчу боло элек деле, ал ошо журналист болуп жүргөн кезде деле таанычмын. Анткени байкем ал кезде ырдап жүрчү. Анан ошол каналда журналист болгон эсимде. Мен эми аны эже катары кабыл алчумун, кабыл алам до сих пор. Күлүп калам, эже Аяш депчи. Анан эч кандай бир көзүнө атаандаштык жок. Эми бул болгону элдин ою да. Анткени эми чынында эле окшоштуктар бар да. Анткени анын дагы жолдошу ырчы, менин дагы жолдошумчу, ал өзү ырчы, мен дагы ырчы. Балким ошол себептен мындай салыштыра беришет. Нурлан байке дагы абаз экөө жакын дос болгондуктан экөөнүн аялдарын салыштыра береби билбейм, бирок экөөбүздүн мамилебиз абдан эле жакшы, түз. Мен аны сыйлайм, эже катары кабыл алам. Жолукканда, тойлордо, же бир жерлерде жолугуп калсак дайыма жакшы сүйлөшөбүз. Кызын эркелетем, абдан сонун сүйкүндүү, сонун кызы бар. Ал дагы мага өзүнүн кандай үй бүлөлүк жашагандай болуп атат деп, мындай эч бир жанакындай эл ойлогондой душмандык экөөбүздүн ортобузда эч кандай андай ой жок. Ал эже, ал мурунтан бери эле ырдап чыккан эже, мен болсо аны ошо сыйлап эле келем. Жакшы, эми маектин угун башка тарапка буралы да. Сиз бизге берген маегиңизде мурда мага деген көп сүйлөбөгөн, ушак айтпаган эркек жагат деп айткан экенсиз да. Анан ошол кыялыңыз орундалдыбы? Ооба, 100% орундалды. Анткени көп сүйлөбөгөн деген мен оймал кандай десем, жанакындай көп мындай мелочный, көп болбогон сөздөрдү сүйлөй берип деген мырзалар жагат деп айткан болчумун. Чынында эле абаз ошондой. Чыныгы эркектин өзү бар, көп сүйлөбөйт. Мындай с ним интересно, мындай диалог, бир нерселерди сүйлөшкөн абдан эле кызыктуу, бирок мындай болбогон нерселерди сүйлөй бербейт. Ар нерсени мындай ушак дегендер аябай экөөбүздөн мындай жокпуз да. Экөөбүз отуруп калганда пландарды сүйлөшкөндү жакшы көрөбүз. Келечекте мындай кылабыз, тиндей кылабыз деп кыялданганды жакшы көрөбүз. Чынында эле ошо өзүм каалаган кыялым орундалды деп айтсам болот. Айдана, акыркы жылдары негизи эле жаштар арасында баягы үй бүлөлүк жашоодон чочулагандар болот да. Сизде ошондой чочулоолор болду беле? Чынын айтсам, андай ой деле болгон эмес. Эми мен күйөөгө тийерде албетте ар бир эле кыздын ою келет да, ушул менин чыныгы менин келечектеги өмүрүнүн аягына чейин жашаган менин жолдошум ушул болобу, жакшы жашап кетебизби деген албетте ойлор болду. Мен аны эч качан жашырбай эле айтып келем, бирок ушул жолдошум мындай доказал, что ошо ага ишениш керек, ишенсе болорун мага аныктады. Ошондуктан 100% эле ишенип эле дидим. Анан эми албетте ар кандай нерселер болот жашоодо, ар нерсени угабыз. Тиндей урушуп кетиптир, мындай урушуп кетиптир деп андай нерселерден коркосуң, бирок ошондой нерседен сабак алганга аракет кылабыз. Ошол
бир жаман окуя угуп калсак, жаман бир ошо тааныштарыбыз урушуп кеткенин угуп калсак же бир нерсе болуп калса же туугандарыбызда бир нерсе болуп атсак, ошондон сабак алганга аракет кылабыз. Эми албетте билбейбиз эртеңки күн эмне болот, бирок по крайней мере биз бүгүнтөн өзүбүздүн отношениябизде, өзүбүздүн ошо үй бүлөбүздүн үстүнө иштеп жаткан учурубуз, аракеттенип кой урушпайлык, кой минтпейлик, бир кичине эле мындай өзгөчө үй бүлөлүү болгондон кийин уруштар катуу тийип калат да жүрөккөчү. Мисалы кыз жигит болгондо ай деп коесуң го, уруш кетсеңчи. Уже үй бүлөлүү болгондон кийин мындай катуураак сүйлөп калса же бир нерсе болсо катуураак жүрөккө тийип калышы мүмкүн да, бирок Кудайга шүгүр андай күн боло элек. Ошондуктан аны Аваз дагы түшүнөт, мен дагы түшүнөм. Уже ой бүлөлүү болгондон кийин аябай абайлап сүйлөп, аябай абайлап этияттап урушуп калат экенбиз. Урушуп деле эмес, эми мындай бир нерсени ооба. Кайын журт жөнүндө айтып калдыңыз. Шаарда чоңоюп, шаарда төрөлүп өскөн кыз айылга кантип келин болду? Башында барган кезиңизди эстесеңиз, ошондон бери маек кура элек турбайлыбы? Ооба. Негизи ошо жанагы айтып калат го, келин ошо эң биринчи барган күнү эсте калат деп. Чынында эле эң биринчи барган күнүң абдан эсте калат экен. Кудайыма шүгүр, ошол күн эң жакшы күндөрүмдүн бири, бактылуу күндөрүмдүн бири деп айтсам болот. Анткени жаңы үй бүлөгө келдим, жылуу тосуп алышты, жакшы. Эми Кудайыма шүгүр да, мындай көп дагы айткандан да коркосуң. Бардыгы жакшы болду да, мен ойлогондон дагы жакшы үй бүлөгө келдим. Анан эми шаарда өсүп деп, шаарда өскөндүн кандай деп айтсам, менин ата энем өзгөчө мамам мага мындай тарбия берген да. Мен кандай кыз болосуң, ырчы болосуңбу, жылдыз болосуңбу, мурун айтчы да, ырчы боло элек, кандай болбосун, сен эч качан бирөөнүн үстүнөн бийик караба, мен мындаймын, сен тиңдейсиң дебе. Кандай адамды мамилесине карап, жакшы жооп бер, жакшы мамиле кылса, жакшы мамиле кыл. Анан сага бирөө жакшы мамиле кылып атса, деп мындай башка чыгып кетпе деп. Негизи атам, апам абдан көп жакшы сөздөрүн айтышчы. Анан Аваз менен жолукканда мындай ой дагы келиптир да, бул айылдан же айылга алып барат же ушундай деген такыр ой болгон жок. Мен аны тескерисинче комментарий жазгандар ошол ойду келтирди да магачы. Сен эми кантип Авазга келин болмок элең, сен кантип айылга бармак элең деп. Ошондой эле бардым, кадимкидей эле. Эми айтпайм, баары эле кыйратып баарын жасай калдым деп, бирок аракет кылдым. Апам аны мактады, Колдоо көрсөттү. Колдоо көрсөттү. Мындай билбейм деген болгон жок. Билбейм деп дагы айткан жокмун. Ооба деп эле кыла бердим. Эми өзүмдүн кызматымды өзүмдүн эми өз каалоом менен болду. Анткени буга чейин айылда болуп көргөн эмесмин. Чынында элечи барсам ушу туугандардыкына барчумун. Алар деле мени эң кичүү кыз деп эркелетип эч нерсе кылдырчу деле эмес. Ошондуктан мага кызыктуу болду да. Балким мурда мен ушу айылдын жашоосуна же ушул иштерден тажап калсам, балким демекмин, бирок мен үчүн тескерисинче кызыктуу болду да. Бул моундай турбайбы, бул тигиндей турбайбы деп абдан кызыгуу нерсе, мындай көз караш менен жасадым. Мисалы, от жагыш керек болсо, кандай от болду экен деп мындай аракет кылып көрүп, мисалы же да кандай кора шупуруш керек болсо, уртан шупуруп көргөн эмесмин, өмүр бою эле пылесос менен иштеп коесуң. Бул кандай болду экен деп, мен үчүн кызыктуу болду да, өзүнчө эле кинодо жашоо. Ачылыш болду. Тандыргандан жапкан үчүн ошону көп таң калышат. Не может быть депчи. Бир күнү эле ошо үйдө отуруп, апам жүрө тандыргандан жасаганды үйрөтөм деп калды. Абдан мен үчүн бул честь болду. Апам жүрө үйрөтөм дегени мен үчүн деп аябай сүйүнүп эле даярданып бардым. Эми албетте баардыгын мен жаптым дебейм. Мен ошо видео киргизген Инстаграмда, ошондо абдан көп талкуулду. Баарын мен жасадым дебейм, бирок жарымын ошо аракет кылып көрдүм. Негизи апам айтат, эми жасаардан мурун мен толкунданып атсам, эч нерсе болбойт. Түшүп калса же кыйшыйып калса эч нерсе болбойт. Бул баары эле биринчи жолу жасаганда түшүп калган баарыныкы эле ушинтип бузулуп калат, эч нерсе болбойт деген. Бирок меники биринчисинен эле чапталды. Эч бир кыйшайган да жок, түшүп да калган жок. Экинчиси деле чапталды, үчүнчүсү деле чапталды. Анан бирок бир эле момент бар. Ошону до сих пор Аваз эсте алып күлө берет, жанакы мынтип
нанды жасап анан мынтип эметесиң го чекинде ошону жасайсың го анан ошону арты менен жапташ керек да мен мындай жаптадым ошол болду биринчи ошибкам анан кийинкилерин мындай жакшы эле кооз жасап атып ошо биринчиси эле кебетеси келишкен нан болуп калды бирок абдан ушунчалык берилип сүйүү менен жасадым сонун ысык нандар чыкты. Азыр барганда тарс профессионал болуп калдыңыз э? Азыр уже кооз жагын мындайынан коем жалпы айтпайм. Жакшы экен. Ошол эле учурда шаардык ырчы жеңесин, шаардык ырчы келинди кандай кабыл алышты? Кошуналар, туугандар, кичинекей кыздар. Сонун негизи айта кетейин, мен ошо өзүмдүн улуу жеңем бар, ошо аваздын бир тууган байкем, ошо аваздын бир тууган байкесинин жубайы, мен өзүмдүн ошо бир тууган жеңем. Барганда эле эми апам албетте барганда там кошуналар менен алаксып эме болду. Көбүнчө ушу менин жеңем мага жакшы колдоо көрсөттү. Мына Айдана бул жери мындай деп. Анан аябай бир жакшы күлкүнчтүү салттар дагы бар экен. Мисалы, апам колумду сары май менен майлап, жанагы депкир, аваз күлөр, капкүр. Айтсам күлөр, үйрөнүп алдыңбы деп, капкүр деп коет экен. Ошолорду улуу жеңем мага эстафета катары өткөрүп берди. Мына деп сага деп ошо депкирлерди берип, анан ошо аш жасадык. Биринчи эле күнү экөөбүз отко чогуу. Ошондон баштап экөөбүз жасап атып жакшы таанышып алдык, жакшы тосуп алдык. Бул жери мындай деп анан эртеси дагы уже тойдун эртеси кетти да үйлөөсү менен. Чалып суратты, баары жакшы элеби, жакшы эле болуп атабы, кыйналбай элесиң, бир нерсе керек болсо сурап тур, чалып тур деп. Ал депкирди алып келдиңизби өзүңүз менен? Жок, ошол жакта калды, барган сайын ошол менен жасайм да. Ошондой жакшы кабыл алышты. Өзүмдүн бир тууган кайним бар. Ал дагы жакшы. Ал менен биз мындай аваз экөөбүз кыз жигит болуп жүргөндө эч бир мындай кайны жеңе сыяктуу болуп сүйлөшчүк эмеспиз да. Биз ал менен мындай ал менен да аябай жакшы мамиледебиз да. Мындай тамашалашып эле ушинтип анан кийин мени көрүп эле таң калып атты. Мен жеңе болуп калдыңызбы депчи. Анан жолчон жүрсөм, "Ой, коюңузчу" депчи. Ишене албай эле ушинтип бир жакшы сезимдер болду. Кошуналар болсо Айдананы көрөбүз деп коюшчу экен, э? Ооба, кошуналар күлкүнчтүүсү ошо кошуналарыбыздын кыздары эртең менен эшикти ачып корону там жыйнайын деп ачсаң эле толтура коро кыз табып калат. Сиз менен сүрөткө түшүп алалычы деп. А сен эми мындай даяр эмессиң да, сен мындай макияж жок. Эми не то что макияж жок, мындай негизи эле өзүң уялып атсаң, өзүң жаңы келин болуп келип атсаң, чыгып алып сүрөткө түшүп антким келген жок, анте албадым дагы. Анан кийин азыр деп туруп кирип, анан кийин ошо кичинекей дагы бир иним бар, ошо айылда турганан, ошо 13 жаштан суранып атпаймынбы? Сураныч айтып койчу, жеңем бошобойт же бир нерсе деп кой, ананраак кел деп койчу, сенин дос кыздарың го деп ушинтсем, макул деп кеткен. Анан түшкү саат 12-1 болчу. Анан кийин эшикти ачып туруп эле, "Эй, менин жеңем уктап атат" деп. Анан деп уялып ошол жерде эми айылга сөз тараса керек, 12-1 чейин келин уктайт экен деп түштүктө жанагындай атын айтпаш керек деген сыяктуу нерсени мен ошо баргандан кийин билдим. Ага чейин билбептирмин, баары эле кыйын болуп эле кайнымды деле атын деп ушинтип эле аттарын айтып аткам. Анан кийин ошо апамдар айтып калышты, атын айтпайт, бирок эркелеткен ат, мисалы мага коюп коюшту, ошо мисалы инимдин эркелетип өмүш деп коем, ушундай сыяктуу сөздөрдү, аттарды коюп берип коюшту. Демек мага оңой эле болуп калды. Айдана, сиздин атагыңызды Аваз Акимов чыгарды дегенге кошуласызбы? Анан эгерде Аваз мырза менен тагдырыңыз байланбаганда ушундай белгилүү болом деп ойлойт белеңиз? Эми негизи ар бир ырчынын өзүнүн жолу бар. Мен эч качан айтпайм, ооба Аваз мени чыгарды, Аваз болбосо мен чыкпайт болчумун деп. Же тескерисинче, жок, Аваз мага эч нерсе кылган жок. Иши мындай сыяктуу сөздөрдөн мен такыр алысмын. Ар бир ырчынын, ар бир кишинин, ар бир адамдын өзүнүн ырскысы бар, өзүнүн жолу бар. Мен негизи эле кичинекей жактан бери эле сахнага аракет кылып жүргөн кезим болчу. Кичинекей жактан бери эле сахнада ырдайм деген план менен жүрчүмүн. Өзүм ошо атайын музыкалык окуу жайда окуп, ошо келечекте профессионалдуу ырчы болсом, музыкант болсом деп кыялданып келаткам. Анан ата-энем абдан чоң колдоо көрсөттү. Албетте, башында мен ата-энем
аркылуу ата энем колдоо болсо балким чынында эле ырдап чыкпай калмакмын. Ата энем жакшы колдоо көрсөттү. Андан кийин өзүм аракет кылдым, ырларды жаздырдым, клиптерди тарттырдым. Ошол эле убакта аваз өзүнүн чыгармачылыгын иштеп атты. Андан кийин албетте азыркы учурда мисалы жолдошум болгондон кийин албетте азыр колдойт. Ошо. Буюрса кош бойлуулук доорун сүрүп атыптырсыз. Кандай өтүп атат ушул доор? Жок, негизи мен азырынча ал эми мындай үй бүлөлүү болгондон кийин дагы да бир жолу айтып кетейин, андай өтө эле жеке нерселерди айткым келбейт. Буюрса эгерде жакшы жаңылык болсо убакыты келгенде, Кудайым буйруганда, сөзсүз эми биз эл адамыбыз, аны жашыргандан эч бир пайдасы деле жок. Бирок убакыты келгенде ушундай жеке абдан бир өтө эле личный нерсени буюрса убакыты келгенде айтам, Кудай буйруган күнү. Ошондуктан эми дайыма эле айтып келем, Кудайым бизге бала бергенин унутпасын. Баардыгы өзү убакыты сааты менен болот. Ошол күн келгенде, ошол жакшы жаңылык болгондо сөзсүз сиздер менен бөлүшөм, өзүмдүн көрөрмандарым менен бөлүшөбүз. Биз деле ошол күндү күтүп атабыз. Таң калтырганы мени мисалы ошо эми үй бүлөлүү болгондон кийин албетте бала жөнүндө ойлойсуң, кыялданасың. Үй бүлөлүү болгонго чейин деле аваз абдан кичинекей балдарга жакын. Таң калтырган нерсе, кичинекей балдар ага дагы жакын. Бир энергетикасы бар окшойт балдар мененчи. Мындай мисалы бир жака барып калса, кичинекей бала ойноп жүрсө, авазга барат да, мага келбейт да. Болбосо мен да жакшы көрөм балдарды. Мен да бирөөнүн балдарын көрүп, сонун бала экен деп аябай суктанам. Келчи өп коеюн десем, өп турат, бирок көбүнчө ошо авазга эле жабыша беришет да. Мен деле бир тууган байкемдин балдары бар. Өзүмдүн ошо ийнилерим, сиңдим, аларды да аябай жакшы көрөм. Анан таң калыштуу нерсе, эми аваз менен мындай относительно жакында эле таанышты да аларчы. Аябай жакында, жезде деле эркелей беришет. Аваз сонун бала экен, бактылуу болсун деп аябай бир жакшы сөздөрүн дайыма айтып, балдарды көрүп эле сүйүнө берет. Демек аябай баласак экен деп билем. Кудайга шүгүр, мен деле ошондоймун. Бирок балдар аны сезбейт. Бирок балдар аны эмнегедир сезбейт. Балдар авазга көбүнчө жакын. Бирок сүйүнүп калам. Демек кийин ата болгондо балдарым атасына жакын болсо, мен эч бир жаман эмес, абдан сүйүнөм. Жакшы экен. Анда сизге маегиңиз үчүн, ушундай ачык сүйлөп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жана сиз ойлогон тилектер, сиз каалаган пландардын баарысынан ишке ашышын каалайбыз. Маегиңиз үчүн рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Абдан бир сонун сиз менен сүйлөшкөн абдан жакшы экен. Чынында эле ачылдым. Көп мындай ар бир эле журналист менен ачыла албайсың. Сиз менен отурганда өзүмдүн бир эжем менен сүйлөшкөндө эле өзүмдүн сырларымды, өзүмдүн бир ошо келин болуп келген эң биринчи күндөрдү эстеп, мен дагы бир сыйра абдан бир жакшы эмоцияга калдым.